Күндөрдүн биринде Абу Ханифага бир адам келип, менде сенин ишенимиң жөнүндө суроом бар деди. Шайтан иблис оттон жаралып, ошол эле убакта Куранда иблис отто күйөт деп жатпайбы? От оттун зыянына себеп боло алабы деди. Абу Ханифа анын 2 мүнөт күтө турушун айтып, үйүнө кирип кетти. Үйүнөн колуна кыш ала чыкты да, тиги кишинин чекесине уруп жиберди. Эмне үчүн менин чекеме кыш менен уруп жатасың деп сурады ал. Абу Ханифа, кыш топурак менен суудан турган ылайдан жасалган. Эгер мен сага топурак чачып же суюк куюп жиберсем, сага эч нерсе болмок эмес. Бирок кыштын өзү менен ургандан кийин сенин чекеңде кандай шишик пайда болгонун карачы. Кыш топурактан жасалган. Сен дагы топурактан жасалгансың го. Ошондой эле от да отту куйкалай алат деген.